Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған денсаулық программасы қайрадан түз эфирде ылтыр каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз көрөрмандардын суроосу боюнча жазында бет терисине кантип кам көрүү керек деген теманын алкагында маектешип, ушул жерде жакшы бир процедураларды көрсөтүп бермекчибиз. Демек биз менен бирге болуңуздар. Сіздердің жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга адис келген. Мен сиздерге тааныштырсам, Анара Оморова сулуулук борборунун косметологу жана модель кызыбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгачкы суроо негизинен мына ушул жаз келгенде адамдардын организминде витаминдер азайып, А витамининин соорусу башталат. Дал ушул учурда эле, мисалы, эгерде организмде витамин жетишпесе, бетте да өзгөрүүлөр болот. Анан бетте, мисалы, аба ырайынан дагы өзгөрүүлөр болот экен да. Ушул учурда, мисалы, көрүүчүлөр эмне кылсам, кантип бетиме кам көрсөм деген суроолорду өзүнө өзү бере баштайт экен да. Анан өздөрү ар кандай жолдорун издей баштайт экен. Ошол себептен бүгүнкү эфирди дал мына ушул көрүүчүлөргө кеңеш болсун деген максатта уюштуруп отурабыз да. Эң алгач эле айтсаңыз, ушул жаз келгенде сиздерге кайсыл суроо менен көрүүчүлөр көп кайрылат? Өзү кыштан чыгып, уже жаз келгенде баштап, уже көбүнчө эле биздин кардарлар бетим кургады, бетим ушинтип кургап кетти, мындай обезвоженность болот бетимде, мындай крем койсом крем сиңбей калат деп ошентип кайрылышат. Көбүнчө эле бетиме тырыш түшүп кетти деп кайрылгандар көп болуп жатат. Ошончо обезвоженность болбош үчүн сууну көбүрөөк ичиш керек. Адамдар бизден мындай караганда аз эле процент зависит этет. Көбүнчө процентте өзү үйдө жакшы, үйдө домашний уходду жакшы кылышса, ошондо уже мындай беттин деле түзүлүшү жакшы болот да. Ички организм өзү мындай ички органдардын бар жогу бетке чыгат да. Мисалы, боруз ооруса да, башка кишечник, ашказаныбыз ооруса, уже беттен эле эме кетет да, бет деле бузулат. Ошон үчүн мындай өтө эле фастфуд, биздин азыр жаштар көп эле жакшы көргөн нерсеси эле фастфуд го. Фастфуд деле жашат. Ошон үчүн фастфудду азыраак жеп, бетине көбүрөөк суу ичип, жакшы кам көрүшүнө туура келиш керек. Кам көрүш керек да. Кам көрүш керек. Жакшы, анан айттыңыз да, негизинен ушул бетим кургап кетти, анан жаз ошо күндүн аптаптуу күндө мен кантип кам көрсөм болот деген суроолор менен көп кайрылат. Кайсыл курактагылар, анан көбүнесе кимдер? Айымдарбы же мырзалар да кайрылган учурлар болобу? Бизге мырзалар деле кайрылат. Мырзалар көбүнчө безетки бетиме дак түшүп кетти деп кайрылышат. Айымдар болсо бетим кургап атат деп айымдар көбүнчө бизге келет. Айымдарга биз көбүнчө не процедура, домашний уходдо аевит витамин болот го, аптечный эле. Ошо витаминди койсо болот, ал дагы өтө жакшы жардам берет. Бизге келсе биз чистка менен плазматерапия жасап беребиз. Уход где-то бир эле процедурада результаты билинип, бети кургабай калат кадимкидей эле. Эркек балдар көбүнчө жаштар акыркы убакта көбүнчө эле аптечный синофлан деген крем болот го, гормоналдуу. Ошо кремди эле колдонуп, көп жаштар ошо кремди колдонуп бизге келишет да. Бетин бузуп алышат. Бетин бузуп алып. Бул синофлан деген крем, бул гормональный крем, кожный барьер, защитный барьерди кетирип коет беттеги. Беттеги защитный барьерди кетирип койгондон кийин бет мындай негативный воздействие. Сезимтал болуп калат, Ошо күнгө чыкса деле бет кызарып, башка негативный воздействие болсо деле бүт эле бетке чыга берет да. Аны кетирип лечение кылыш өтө оор болот. Где-то 2-3 ай, 4 ай, 5 айда лечение кылабыз. Ошодон улам аз жаз мезгилинде SPF коюп, жакшы өзүн кам көрүп, жакшы карашса, мындай проблемалар, андай проблема болбойт да. Ошо жаштарга айтып кетерим, ошо баарыңыздар баягы синофлан кремди көбүнчө билбейм, мага келген кардарларымдын где-то 30-40% уже синофлан колдонуп келишет да. Колдонуп келип бетин бузуп алып келишет. Ошо синофлан кремди вообще колдонбоңуздар. Демек, бул мисалы синофланды дагы мисалы дарыгерлер кайсы бир учурда сунушташат. Аны деле убакыт ченеми бар. Монча убакыттан кийин колдонгонго болбойт деп айтышат да. Анын өз алдынча алып колдонгон такыр мүмкүн эмес. Ал эми аптекада эң арзан крем да. Мен деле өзү мектеп окуучу болуп жүргөмдө мен деле өзүм колдонгом. Где-то 8 ай колдонуп жүргөм синофланды. Ал колдонгондон кийин эртеси аппак болуп, жаштан болуп калса ошончо каламын деп ойлоп колдоно беришет да.
бир жыл өзүмө келтирген бетимичи терс таасирин тийгизет. Жакшы, анан сөзсүз түрдө мисалы бет терисинин түрүнө карап мындай көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүн да. Өзү негизи ушу бет терисинин түрүнө да токтолуп кетсеңиз, андан сырткары мисалы кайсыл түрүндөгү адамдар ушул көп ушул бетинде көйгөйлөр пайда болот. Өзү бет өзү төрткө бөлүнөт, түрү. Төрткө бөлүнөт. Сухой, кургак, жирный кожа, комбинированный кожа болот, анан чувствительный кожа болот. Сезимтал кожалар. Анан бизге көбүнчө кайрылгандар, эми көбүнчө эле кайрылгандар уже безетки менен көп кайрылат бизгечи. Бүдөллөр менен экен. Ошо жирный майлуу беттер кайрылышат. Анан орто жаштагылар ушундай кайрылышат. Где-то 20 жаштан баштап бир 27 жашка чейин ошо майлуу беттер кайрылышат. Анан уже 27ден баштап 50 жашка чейин ошо кургак беттер кайрылышат. Потому что алар только брыштарга эле кайрылышат. Бетимде брыш түшүп кетти, ошо бетим кургак болуп атат, ушуну өзүнө келтирип бер деп. Анан жаштар бетиме безетки түшүп кетти деп кайрылышат. Ошон үчүн мындай кургак беттер, мисалы үчүн мындай да, үйдө домашний уходдон эле мындай арзан эле базардан эле косметиканы алып алып эле үйдө эле колдоно беришет да. Үйдө эле колдонуп, анан өтө эле бетин кургатып беришет, жирный кожада элечи. Обезвоженность ошо кургатып бергенден бет обезвоженный болуп, бир да тоналка сиңбей, наоборот, негативный воздействияларды таасирин тийгизип, бетте безетке онун иштер көбөйүп кетет. Ошон бизге мындай көбөйтүрүп, мындай оор түрдө келгенде аны кайрылышат да. Өздөрү кетире албай калгандан кийинчи. Өзү башталыш эле мезгилде келиш керек. Жакшы. Биз азыр бул жерге модель кызыбыз суранганбыз келип бериңиз деп. Азыр бул кызга кайсыл процедураны көрсөтүп бересиз? Бул кызга мен чистка лица процедурасын көрсөтүп берейин деп чечтим, потому что бунун бети комбинированный экен. Мындай караганда бул жакта мына Т зонасы жирный, көрдүңүздөр да. Мындай Т зонасы жирный, майлуу беттер. Могул жерлери поралары өтө ачылган. Бул пораларын азыр маска коебуз, ошо маскалар пораларын кыйла кичинертет. Бул жактары уже сухой, карасаңыздар. Өзү мындай карасаңыздар уже билинет да. Демек көйгөй бар экен да. Биз мындай карап, мисалы мен карап сырттан бетинде эч кандай көйгөйдү эле байкабай турам да. Сиз болсо айтып атасыз азыр. Жакшы, бул төрөлгөндө эле ошондой түр болот да, буга өзгөчө кам болуу керек. Бул тип мындай айтканда бетинде эле түрү болот да, сухой, мындай кургак, майлуу беттер дегенде, ал ошо төрөлгөндө эле генетика катарынан уже бизден ата бабабыздан калган неме. Жакшы. Бул жакка чистка бир сыра бетин арчып алайлы, тонер менен арчып алабыз. Азыр кандай тоник менен арчып атасыз? Азыр бир сыра тоник менен арчып алайлы, анан бетин жуйбуз. Мына ошол бет тазалоонундагы өз түрлөрү көп да. Анан мурдан 10-15 жыл мурда мен билгенден косметология жаатында башка ыкманы колдонсо бүгүнкү күндө такыр башкача да. Азыр бул өзгөрүүнүн эмнеси айырмачылыктар бар? Азыр мындай айтканда көп эле жакшы нерселер көп чыгып кетти да. Мындай базарда десең деле, базарда деле косметиканын түрү көп го. Ошондой бизде деле техникада мурун кандай десем, мындай азыр мурунку техникаларды мурун жасалган бир где-то 5 жыл, 6 жыл жасалганда азыр үйдө деле жасап алса болот да адамдарчы өзүндөчү. Азыр бизде мындай башкача жаңы техникалар чыккан. Жакшы, бул атайын бет жуучу каражат, Атайын бетти жуучу каражат. Бул курамы кандай болот? Эмнелери бар? Ичинде бунун курамында мелкий скраб менен кошо аралашкан, атайын жирный кожага. Майлуу беттерге экен, Майлуу беттерге. Негизинен айтсаңыз, бетке кам көрүүдө, мисалы сөзсүз түрдө бет жуучу каражаттар менен бет жуугула деп айтасыз да. Бирок бизде мисалы муну чындыгында айтыш керек, самынды көп колдонушат, айрыкча эркек кишилер, аялдар деле көпчүлүгү самын менен эле жууганын угабыз да. Самын менен жууса болбойт да, pH деген болот өзү беттечи. Самын менен жууса мындай pH балансты кетирип таштайт. Бет кургап, тырыш эрте, брыштар эрте түшүп бетке. Анан көп эле бетине безетки чыгып кеткендер көбүнчө самын менен жуушат го, бетим кургап калат, мындай өзүнө келип калат деп. Бир самын менен жуушат. Ал илгерки ыкманы аз колдонбош керек. Атайын биринчи умашка менен бетти жууп алып, адан кийин тонер коюп, адан кийин ошондой
тонер койсо бетин, мисалы үчүн кургак беттер бетти умашка менен жуйт го. Жуганда беттер тартылышып калат да, ошодон улам кургак бет экенин билсе болот. Майлуу беттер бетин жугандан кийин где-то 20 мүнөттөн кийин эле беттер кайра майланышып, жылтырап калат. Ошодон майлуу бет экенин билсе болот. Ошон мындай типи өзүнүн бетин кайсы типке киришин билиш керек да ар бир адамчы. Ошого карап косметиканы да подбирать этип алыш керек. Косметиканы да мындай базардан, мисалы үчүн бизде Оштодо эле базарда көп го косметика саткандар. Ошол жерлерден албаш керек да. Мындай эме болгон билген адамдан алса жакшы да. Адистин кеңеши менен, адистин кеңеши менен. Азыр эмне кылдык эми? Азыр бетин жууп алдык. Азыр бир сыра. Бетин таза кылып жууп алдыңыз, Андан кийинки кадамды айтып өтсөңүз болот. Андан кийинки кадам азыр биз пилинг коебуз, бетине легкий пилинг. Аха пилинг деген атайын өзүнүн кожасына байланыштуу мына поралар ачылып көп болгон үчүн ошо пораларды бизге азыр ачып бериш керек. Пилингчи жумшартып. Жакшы, ал пилинг деп атасыздар, негизинен пилингти суукта колдонот деп айтышат го. Азыр эми жазда колдонсо зыяны жокпу? Пилингтин түрлөрү көп да. Түрлөрү көп, Кышта колдоно турган пилинг бул срединный пилингтер деп коет. Ал пилингтер беттеги мындай бетти катмарын түлөп чүрө турган пилинг да. Аны азыр колдонсо уже болбойт. Бундай легкий пилингтерди азыр иштетсе болот. Ар бир чистка, любой эле косметолог чистка кылаардан алдын бир сыра пилинг иштетет. Бардык косметолог чистканын ичине кичине ачышат бетиңер. Аха кислота болот мына пилингтердин ичиндечи. Обязательно пилинг иштетиш керек чисткада. Кооптуу эмеспи негизинен пилингти өз алдынча колдонуп алса? Үйдөбү? Үйдө өз алдынча колдонсо болбойт. Болбойт, сулуулук салондордун косметологиянын шартында колдонуш керек. Косметологияда колдонулат булар. Буларды өзү мындай айтканда бизде көбүнчө эле косметологдор үйгө сата башташты. Андай сатып албаш керек. Себеп? Үйдө күйгүзүп алышы мүмкүн да бетинчи. Бетин күйгүзүп. Күйгүзүп бет ожог болуп калышы мүмкүн. Азыр мына пилингти койгондон кийин бунун деле убактысы болот да өзүнүнчү. Убакыт саатын косметолог карап туруш керек. Анча-мынча эме кардарлар келет да. Ушундай бир мындай косметологдор ушинтип пилинг сатты эле мага үйгө. Ушундай болуп бетим ушундай дак болуп калды деп. Айтам, мындай домашний уходкон башка пилингтер берилет, легкий. Беттин катмарын өлтүрбөй турган, мындай жаман начар кылбай турган. Анда агрессивный пилингтерди только косметологдун көзөмөлүндө болуш керек. Жакшы, эми канча мүнөт кое турабыз? Азыр 2 мүнөттөн кийин жуйбуз. 2 мүнөт кое турабыз, Жакшы, негизинен мына ушул жазында көбүн эсе ушул бетим түлөйт, анан бетимде сепкил пайда болуп калат деген суроолор келе баштады да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бет эмне үчүн түлөйт? Бет эмне үчүн түлөйт? Бет өзү мына жазган маал өзү баарынын эле бет эме болот, обновление болот. Күзгө маал жана жазган маал обновление болуп, обезвоженность болот да кожадачы. Кожага мындай айтканда кургай баштайт, организмге суу жетпей калат. Бизде мына эпидермис, дерма деп 3 түргө бөлүнөт да. Дермада водный гель деген болот. Ошо водный гель бара-бара азайган сайын, биздин ошо водный гель азайган сайын бет кургап түлөй баштайт да. Ошон үчүн сааттан анча-мынчалар күнүнө 2 литр суу ичиш керек дейт го. 2 литр сууну дагы биз обедке чейин ичишибиз керек, 2ге чейин. Түштөгү обедке чейин. Анан обедтен кийинки суу уже бул ишик болуп калат да. Дистиясын бербейт. Шишип кетет, Сепкилдери көбөйгөндөрдү көбөй биз сепкилдерди көп эле кетирип жатабыз. Бирок жазган маал эми сепкил өзү генетический да, ал кетпейт. Мындай айтканда жазган маал кичине биз кетиребиз, азайтып мындай азыраак болуп билинбей калат. Билинбей калгандан кийинчерээк уже кайра мына күн ысыкта SPF крем колдонбой, факторы бийрак кремдерди колдонуш керек. Если колдонбосо сепкилдер өнүмүштөр көбөйүп чыгып кетиши мүмкүн. Жазган маал только SPF крем менен жүрүш керек. Күндөн эт жатташ керек. Шляпа кийип, кепка кийип, ошентип жүрүш керек. Неге башка аймактарда мындай Россияга же башка жака барсаң көбүнчө күндөн сактанам деп аялдар ошентет го. Бизде антип сактанышпайт да.
Бизде сактанбай эле SPF кремди дагы мынтип коюп алып, эртең менен эле коюп алып, кечке койбой жүрө беришет. SPF кремди өзү ар 2 саат сайын коюп туруш керек. Ошол эле учурда мисалы бизде аябай күн катуу тиет деп айтып калышат, күн ысык дагы болушат. Ошондуктан өзгөчө күндөн коргош керек деп айтылат да. SPF фактор где-то 50-60 факторду колдонуп жүрсө болот. Ар 2 саат сайын колдонуш керек. Еще кепка, шляпа кийип жүрсө мындай тырышта түшпөйт да бетке. Жакшы, анан ошол күндөн коргоочу бет майлар деп калдыңыз да. Мисалы, бүгүнкү күндө чындыгында ар кандай фирмалар бар, ар кандай ыкмада жасалгандар бар. Көп да эми тандап алам десеңчи. Сиз айтмакчы, базардан барып тандап алышат, же болбосо атайын дүкөндөргө барып тандап алышат. Бул деген эмнесине караш керек? Кайсынысы өзгөчө коргойт ошол сатып алганда? Өзү биз караганда ичинде мисалы үчүн мындай SPF-тан мынтип алып туруп майлуулугуна карашыбыз керек. SPF-тин факторунан акчасы деле көп эле роль ойнойт өзүчө. Мындай айтканда бизде баягы арзан, берки 300 сомдук, 400 сомдук аптекадан алган SPF-калар, алар уже мындай SPF ичинде жок да. Акыркы время корейский SPF-терди интернетте дагы адамдар көрсө керек. Корейский SPF-тер баягы 50-60 деп 100 деп чыгарып кое беришет го. Аларда даже 15% жок экен да. Профессиональный косметиканы колдонгон өзү жакшы. Жыты жок болуш керек. Натуральный косметика болгон болсо, жыты жок болуш керек. Потому что ошодо жыты жок кремдерде бизде кислоталар, химикаттар жок болот. Бет майлар сатып алганда жыты жок болуш керек экен, жыты жок. Мындай өтө эле майлуу болуп калса деле болбойт. Ар бир мисалы үчүн SPF-тин деле түрү бар да. Бул жактыкы комбинированный кожа болтабы? Бул жакка отдельный SPF алат. Сухой кожага отдельный SPF алат. Жакшы, ошондо бул майлуу анан кургак аралашта, жарым бети кургак, анан эки ошондо күнгө коргоочу бет майды колдонобу же бирөөнү? Жок, бирөөнү эле атайын комбинированный кожаларга дагы SPF-тер болот да. Ошондой деңиз. Азыр эмне кылдык, тазалап алдык, Аз тазалап алдык. Бул жанагы койгон, мисалы поралардын дагы ачылышына жардам берет негизинен, Поралардын ачылышына жардам берет. Азыр пораларды ачыла турган өзү пилингден кийин, пилинг мындай айтканда биринчи умывашка менен жууп алабыз. Пилинг экинчи этап, эми үчүнчү этап бул азыр гидрирующий гелди алып, бетин дымдап коебуз. Эми ошол поралардын ачылышына жардам берет экен да? Жок, бул жумшартып берет. Жумшартып берет, пораларды өзүбүз ачып. Бул деген курамында эмнелер бар? Бул курамында булар натуральный. Натуралдуу экен, Эмнеден жасалган дегенинде? Кандай витаминдер, балким витаминдер да бардыр? Жок, бунун ичинде витамин эмес, бунун ичинде деле кислоталар бар. Атайын бетти мына жумшартып бериш үчүн. Жумшарта турган, Мына Кара деңиз деп коет го. Булар бар жок эле израильский да. Ошо Кара деңиздин атайын өзүнүн чөптөрүнөн алынган да, деңиздин астындагычы. Ошондой. Жакшы, мурда ошол бетти тазалоого кайта турган болсок, мурда мисалы косметологияга кире турган болсоң, ал жерде бетти буулайт, ромашканын буусуна буулап туруп, анан механикалык түрдө тазалаган учурун билебиз да. Ошо менен азыркы тазалоонун айырмачылыгы эмне? Буулап тазалаган азыр деле бар. Просто бул жерге аппаратты алып келген эме болбойт. Мурун мисалы үчүн мындай гелдерди койбой эле ошо буулап жумшартат эле да. Азыр мындай гелдер оңоюраак гелдер чыгып калган үчүн ушу менен эле буну холодный гидрирование деп коет. Ошон үчүн азыр ушундай гелдер эле колдонулуп калды да, оңоюраак болупчу косметологдоргочу. Жакшы, болдубу? Болду. Эми эмне кыласыз? Азыр пленка менен жаап коебуз. Пищевая пленкалар болот атайын. Ошо менен бетин жаап коесуз. Канча убакыт туруп турат? Бир 15 мүнөт турат. 15 мүнөт туруп турат экен. Жакшы, бизге теле көрүүчүдөн суроо келиптир, мындай деп, саламатсыздарбы? Беттеги сепкилди кантип кетирсе болот деген суроону калтырды да. Сепкил өзү 100% кетпейт. 100% өзү сепкил кетпейт да, сепкил генетика. Аны жазганмал уже сепкилди кетирбейбиз. Кышта келип кичине азайтып кетип билдирбей
билдирбей мындай билинбей калат го. И Кичине агартып койсо болот бетти. Бирок жазгамал кайра эле ошо сепкилдер кайра чыгат. эмне үчүн же бет териси күйгөндөн улам ошондой болобу, Жок, бет териси күйгөндөн улам эмес, бул уже генетикадан, анан өзүнүн нарагынан уже сепкилдер чыгат да. Өзү меланоцит деген болот денедечи. Меланоциттер өзүнүн түстөрү болот. Меланин деген өзү клетканынчы түстөрү болот. Ал клеткага мисалы үчүн сепкили бар адамдардыкы меланоцит карараак болот. Дагы бар адам мындай кара адам, ак адам болуп бөлүнөбүз го биз деле. Адамдын фототипи 6га бөлүнөт да. Ак адам, кара, өтө аппак, кара тору. Ошого байланыштуу болот, сепкилди көбөйүп кетишке көбүнчөсү айтат да, жазгамал эле көбөйүп кетет, сепкилим өтө эле көп болуп кетет мындай. Айтышат, ал сепкили көбөйгөнүнө байланыштуу SPF крем, күндөн сактоочу кремдерди колдонушпайт да. Бетти коргош керек, баш кийим кийиш керек. Баш кийим кийиш керек, анан бетти коргой турган SPF-терди коюп тура турган болсо, демек ал көрүнбөй эле жүрө берсе болот экен да. Ооба. Сиздер мисалы жок кылабыз дедиңиздер да, бул бет терисин агарта турган кандайдыр бир каражаттарды пайдаланып эле лазерный аппарат бар. Билдирбей турган кылып бересиз да? Жок, лазерный аппарат бар, ар бир пигментти өзү атып чыгат. Пигмент атып чыккандан кийин пигменттер ошол пигмент күйөт да. Мындай айтканда эле бир жеринде пигмент болсо, ал күйүп, ал түлөп, картайып, бир где-то карайып, где-то бир жумада 14 күнгө чейин өзү түшөт, жара болуп. Ошол жер эле за счет этого эле агарып калбаса, так мындай эме болбойт да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин бетим аябай майлуу дейт. Өзүм 9-класста окуймун дейт. Анан бетиме дейт мындай немелер көп чыгат дейт да, бүдүрлөр көп чыгат дейт. Эмне кылсам болот? Анан бүдүрдү сыкканга болобойбу дейт. Бизде бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе ошол, бетиңе бир нерсе чыкканда сөзсүз түрдө жашпы, кару бардыгы тырнай баштайт да. Ушуну жок кылып салсам, кичине шишип калды, ичиндегисин чыгарып койсом депчи. Өзү үйдө көбүнчө эле үйдө сыгып беришет да, мурдун каралып эле күзгүдөн сыгып, баняга барса деле парга кирип чыгып эле кайра сыгып беришет го, андай болбойт. Биз атайын стерильный мындай эмеде өзүбүз тазалап беребиз, чистка кылып аппараттар менен, жөнөкөй эле обычный эле мындай кол менен сыккан өзү болбойт да. Мындай айткандачы, үйдө эле даже колун обработка кылышпайт, даже марлини колуна уруп алышпайт. Ал лучше чисткага келип, бизге эме кылган кишечниктерин тазалаш керек. Бетине бүдүр чыккан, бул обязательно кишечниктен. Дак, бүдүрлөр өзү мындай ички органыбыз кишечниктен көбүнчө эме болот да. Мындай бүдүрлөр чыгып, бет бузула берет. Жакшы, мисалы сиздерге келгенде эле процедураны баштабай, кайсы бир анализдерди тапшырыш керек экен да? Бизге келгенде кандай анализдерди тапшырыш керек? Мындай караганда бетин карап эле биз көбүнчө билебиз да, кайер ооратканынчы. Биз биринчи келгенде эле чистка кылып беребиз, биринчи процедура. Чистка кылып туруп анан анализдерди жазып беребиз. Ошо процедурасын алганча эле анализдерин тапшырып лечение алып берет. Если эме болсо, өзүбүз лечение жазып беребиз атайын. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр. Бетте ошол бүдүрлөрдү кантип кетирсе болот дейт. Ушул бетти тазалап эле кетирип койсо болобу же дагы бир башка дары-дармектерде жазылабы? Чистка менен бетти тазалап кетирсек болот, бүдүрлөр, если мындай черные точки, комедондор болсо кетирсе болот. Ошо. Жакшы. Азыр бул кызыбыз канча мүнөт турат? 15 мүнөт турат экен. 15 мүнөттөн кийин анан кийинки этапка өтөбүз. Азыр биз эфир бүткүчө толук көрсөтүп бере алабыз да? Толук бүтөбү? Ооба, бүтөт. Жакшы, анан мисалы өткөн куракта ошол беттерде бүдүрлөр пайда болуп, анан бетте өзгөрүүлөр болот да. Ошол учурда мисалы алдын алып эле бетте ушундай бүдүрлөрдү пайда кылбай койсо болобу деген суроо калтырыптыр да. Алдын алып эмне кылыш керек, мисалы жаш өспүрүм кыздар, балдар? Жаш өспүрүм кыздар мындай жаш өткөн сайын бизде мындай да, организмде эле мындай карыйбыз да. Караганда жаш өткөн сайын уже майлууну азыраак жеп башташ керек. Бизде койдун майынан аш кылып алып аш жегенде вообще эле эме болуп калат да, боорубузга күч келет, өтүбүзгө күч келет, ашказаныбыз ооруйт. Ошон үчүн алдын ала эле мындай ден соолугу чын адамдын бети деле таза болот өзүчө. Ден соолуктан, ички организмден бүт нерсе.
Ошон үчүн жаштарга кеңешим кандай десем, азыртадан баштап уходду баштаңыздар, домашний уходуңуздар жакшы болсо, эң самый главный домашний уходдон үйдө бизден косметологко кайрылганыңызда биз 30% жардам беребиз, калган 70% өзүңүздөрдөн. Үйдөгү колдонуучу кремдериңиздер, умывашка гелдериңиздер жакшы болсо, ал уже все да, мындай өзү эле мындай жакшы эле кылып жүрөт да бетинчи. Жакшы, саламатсыздарбы, беттеги тактарды кетириш үчүн дейт, кандай каражаттарды пайдаланса болот дейт. Бүгүнкү күндө мисалы так болуп калат, кээде күндөн улам пайда болот, кээде туура эмес кам көрүүдөн, кээде мисалы төрөттөн кийин пайда болот да, айрыкча айымдардачы. Анан кээде бөйрөгүндө кандайдыр бир көйлөгөйлөр пайда болсо, ошолдон улам да пайда болуп калган учурлар болуп калат да. Анан бул тактарды мисалы кетиремиз деп ар кандай ыкмаларга барып көргөн учурлар да болуп калат да. Азыр эмне кылса болот? Мисалы бизге азыр косметологко кайрыла албагандагы мисалы жарандарыбыз бар да. Азыр үйдө кантип кам көрсөк болот, канткенде биз кетиребиз деген суроону биздеги көбүнчө аялдар бетин күйгүзүп алып келишет. Баягы день и ночь деген зеленый чай деген крем болот экен, базарда сатат экен. 100 сомбо, 200 сом экен. Ошону колдонуп алып бетин күйгүзүп алып келгендер көп болот да, өзү көбүнчө аябал кишилер ошентип келишет да. Мен сиздерге мындай сунушум, ошо кремди вообще колдонбоңуздар. Жардам бербейт. Кетирсе да временно эле кетириш мүмкүн. Дакта бул биринчи очередь ошо кишечник тазалаш керек. Тазалаганда дагы бизге келсеңиздер, биз мезотерапия жасап беребиз. Мезотерапия жасап, кичине легкий пилингтерди жасаганда кыйла бет агарып өзүнө келип калат. Домашний уходдо петрушка менен, петрушканы эле обычный петрушка болот го, ошону эле кайнатып туруп бетиңиздерге маска кылып койсоңуздар болот. Даже тонердин ордуна ошо петрушканын жидкостин колдонсо болот да. Жакшы, мына ушул ыкманы пайдаланса эле болот. Анан сиз айттыңыз да, ошол петрушканы пайдаланыш керек, үк чөптөрдү деп калдыңыз да, болсо кинза деп коет, Кинза эмес, петрушкасын. Петрушкасын колдонсо болот. Анан аны мисалы койгондон кийин биз масканы жасайбыз дагы, ошол замат эле күнгө чыгып кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн да. Күндөн сактаныш керек. Анда тескери таасирин тийгизип койбойбу негизи? Эми күндөн бетинде дагы бар адам өзү күндөн сактаныш керек да. Мындай күндөн этиятташ керек. Даже бети жок адам күндөн сактаныш керек. Даже биз мындай мынтип чыгып алып эшикке SPF кремсиз чыкпашыбыз керек да. SPF кремсиз чыкпаса, бетинде дагы жок адамдар дагы сактаныш керек. Дагы жок. Мисалы үчүн бетинде дагы жок адамдар эме ысык көлгө барып, без SPF кремсиз барса бетин күйдүрүп алышы мүмкүн да. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Сурооңуз мына ысыкта мына бетибизге баана майда бүзүр чыгып берет да. Кара точкалар бар. Рахмат. Ушул бетибизге майда бүдүрлөр чыгып кетет дейт, эмне кылсак болот деген суроо калдырды. Өзү аял кишилердин мындай беттин катмары болот да. Аял кишилерге караганда эркек кишилердин беттеги катмары жоонураак болот. Калың болот. Калыңыраак болот да. Анан эркек кишилер көбүнчө мындай диета кармабайт да. Диета кармабай эле мындай майлуу заттарды көп жешет. Ошон үчүн бизде мындай эркек кишилер ошо чисткага эле келсин деп айта алам, башка мындай айтыштын неме жок да. Чисткага келип бетин ошо кара точкаларын тазалап, диетаны жакшы кармаса, бетинде уже кара точкалар деле чыкпай калат. Жакшы, негизинен ошол дарыгер косметологдор айтышат, адам баласы бетинде көйгөй барбы, көйгөйү жокпу, бир айда бир ошо бетин тазалап туруш керек деп айтышат да. А кээ бирөөлөр тескери ойлорун билдиришет. Эгерде бетиң тазалатып турсаң, анда сенин бет териң ошол нерсеге көнүп калат дейт да. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Эми мурунда кара точкалар бар го. Көбүнчөсү ошо көйгөй менен келишет да, чисткага келердечи. Мурунда кара точкаларымды кетирип бериңиздер деп. Мурунда кара точкаларды кетиргенде эми бир ай өтөт го, бир ай өткөндөн кийин уже азая баштайт. Азайганда дагы аны кайра чыгат эми. Чыкканда алар эми кандай десем өз мындай гыжырланышат да, гыжырланып кайра келишет да. Ал көнүп калуу эмес, ал өзүн мындай уход кылуу деп мындай түшүнүш керек да. Бул өздүк гигиенаны сактагандык деп да билсек болот. Ал бетинде кирлер алынат дегенде. Мисалы биз үйдө атайын каражаттар менен бет жууганда бул толук таза болбойт да. Толук таза болот, бирок мындай айтканда поралар, ачык поралар жабылып калат да. Аны только биз чыгарып беребиз да, мындай айтканда, косметологический процедура менен чыгарабыз. Ошол пораларды кичирейте турган барбы ошондой каражаттар? Бар.
ошол нерсени мисалы ай сайын кайрылбай турган кылып дарыласа болот негизи. Ай сайын кайрылбай турган кылып дарыласа, бирок ай сайын чистка жирный кожалар келиш керек обязательно. Майлуу беттер обязательно келиш керек. Сухой беттер кайрылбай эле үйдө эле мынтип жакшы уход кылса, аларга чистканын деле кереги жок, потому что мындай кургак беттердин порлары деле жабык болот, комедондор деле билинбейт. Алар уходду, самый главный уходду жакшы кылыш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Бизге мындай суроо пайда болду бизде. Биздин, получается, после родов моюндарыбызда беттерибизде бир аз тактар калып калды. Сөөлдөрү майда непонятный да, кара тактар. Мондай эмес, пигментный пятна жана веснушки эмес, непонятный кара точкалар. Ошону антып кетирсе болот. Азыр эмизбейсизби? Бизден алыстап кеттир. Ал дактарды өзү кетиргенде ошо мезотерапия, бизде лазер бар, бирок азыркы мезгилде болбойт. Азыркы мезгилде только мезотерапия менен кетирип бере алабыз. Анан лазерди кышында, лазер пилингтер менен кышында толук түрдө кетирип койсок болот. Бирок ал үчүн өзүнүн организминде таза болуш керек. Эс организм таза болуп, мисалы үчүн ден соолук чын болуш керек да, мындай айткандачы. Ички органдарында кандайдыр бир көйгөйлөр болбош керек, ички карын оорулары болбош керек, ошол эле учурда ич катуу болбош керек, ашказаны оорубаш керек, Ошондой, если ошондой ич катуу болбосо, ашказаны оорубай турган болсо, биз 100% кетирип беребиз. Если ичиндеги ички организмде проблема бар болгон болсо, 100% биз кетире албайбыз. Бизди кетирген чакта да кайра чыга берет да дакчы. Ошол эле ордунан. Мезотерапия деп калдыңыз. Бул кандай, бетине укол берилеби, кандай? Мезотерапия бул витамин. Ичинде С витаминдер болот, А витаминдер болот, атайын беттерге витаминди киргизип беребиз да, мындай айткандачы. Ошо за счет С витамин аптечка көбүнчө ойлойт экен да, аптекадагы эле витаминди алып эле бетке сай беришет депчи. Жок, андай эмес. Бизде только баягындай атайын немеден тесттен өткөн, сертификаты бар витаминдер болот, ошолорду жасайбыз. Где-то бир эле процедура жасагандан кийин эле беттер кыйла агарат. Анча-мынча кардарларым келет, ушу витаминден полностью эле бетиме эле жасап койчу депчи. Анын эч кандай зыяндуулугу жок. Адамдар ойлошот экен, ошо бетке укол десе эле, ал жаман коркунучтуу, үйрөнүп калат, бетим мындай болуп калат депчи. Анын эч кандай зыяндуулугу жок, алар жөн гана витамин. Больницага деле барсаң деле витамин алып атпайсыңбы? Ошондой, Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Биз сизди угуп жатабыз. Келе берейинби? Алло. Bizde kişileri 11. klastın baldarı var hele de. 11. klastın baldarı 11'de bu yetiştirdiğinde çekelerinde, betlerinde büdür çıkarttı da. Суроо түшүнүктүү болду. Беттеринде бүдүр чыгат деди. 11 класстын балдары дейт. Мисалы 9 класстан баштап бүдүр чыга баштайт. Өспүрүм балдарды карай турган болсок, жана бүдүрлөрдүн да түрлөрү көп да. Кара чекит сымал жана кызарып, анан кийин чоң болуп чыгат да. Безеткилери. Булардын айырмачылыктары, анан кантип буларга кам көрүш керек? Ар бирине ар башка кам көрүш керек го? Ар бирине сөзсүз түрдө башкача кам көрөбүз. Мисалы үчүн безеткилер болот. Бул өтүшүп кеткен безеткилер, бул демодикоз оорусу деп коет. Бетте курт болот. Бая эле айтып кеткендей, бая синофланды колдонгондор ошо куртту пайда кылып алышат да. Негативный воздействиеден. Беттин терисинде курт болот. Беттин терисинде курт болот. Демодикоз курту болот. Анан кара чекит, мындай кара точкалар деп коет. Черные точки деп коет. Ал черные точки мына мурдубузда эле турган нерселер, ошо мына беттин эки четтерибизге чыгат, пешенелерибизге чыгышы мүмкүн. Ал ак миллионумы деп коет. Ал болсо аппактар. Ошентип айырмаланат да. Көздүн айланасына чыгат. Көздүн айланасынан көбүнчө чыккан. Ал көздүн айланасында ошо миллионумдар чыккан, ол эми ашказан оорудан чыгат. Анан кара чекичте эме баягы кара точкалар, анан безеткилер көбүнчө эме кишечниктен ичи катып, кыйналып жүргөн адамдар ошондой эме болот. Сөзсүз түрдө, если бетине угри чыгып, мындай кыйналып жүргөн балдар болсо, алар
балдар, жаштар бетине обязательно диета кармаш керек. Майлуу тамактар, только паровый тамактар, мультиваркада азыр өнүгүп калды го, мультиварка бар жогубузда эле бар. Мультиваркада тамактарды жеш керек. Ширин ачуу жебей, өзүн жакшы караса, где-то бир жуманын ичинде эле бети өзүнө келип калат. Безеткилер деле чыкпайчы. Бизге бир-эки плазматерапия процедураларга келсе, ошо менен эле биз вообще мынтип кетирип коебуз да, домашний уходдо жазып беребиз өзүбүз. Жакшы, азыр биздин болуп калды окшойт, кийинки кадамдарга өтөрсөңүз. Кийинки этап уже биз бүгүн бул жакта аппаратный чистка кылабыз. Атайын аппараттын жардамында тазалап берет экенсиз. Өзү чистканын деле түрлөрү көп да. Аппаратный, механический, болот, комбинированный чистка болот. Аппаратный чистка бул только аппарат менен кылган чистканы айтылат. Механический чистка бул кол менен жасала турган чистка. Азыр аппараттар чыгып, косметология өтө өнүгүп кеткен. Мисалы аппараттардын да түрлөрү көп да. Аппараттардын түрлөрү көп. Чисткада биз алмазный пилинг, аппаратный чистка кылганыбызда алмазный пилинг, УЗИ чистка, ошентип иштетебиз да, гидропилингдер болот. Ыңгайсыздык жаратпайбы булар жасап атканда, мисалы? Эмне сезимдер болот келген кардарда? Кардарда ыңгайсыз деле жаратпайт. Эч кандай оорутуу болбойт. Жок, оорутуу. Аппаратный чисткада оорутуу болбойт. Механический чистка кылганда бир аз ыңгайсыз болот. Чистка мындай болезненная процедура болот да. Бир аз оорутуу болот экен. Жакшы. Азыр көрсөтөсүзбү аппаратыңызды эми? Аппарат менен азыр жасайбыз. Байкадыңыз суу жумшарып калыппы бет? Бети жумшарып, поралар да ачылып, уже чыга баштаптыр сыртка. Жакшы. Негизинен мына ушул бул аппараттын да башка түрлөрү да барбы? Түрлөрү өтө көп. Өтө көп, Бетке кандайдыр бир жаракаттарды келтирбейт, Жок. Келтирбейт. Азыр иштей баштады, Бул чистканы жасаганда суу алып туруп жасаш керек, өзү бет суу мундашып туруш керек. Бул аппараттан өзү чыгарып берет. Көрүп тургандайчы. Өзүнүн бар экен, Жакшы, мына ушул бет тазалатканга да өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы, ар бир сулуулук борборлордун өзүнүн ыкмалары бар да, мисалы, ар бир косметологдордун өзүнүн ыкмалары бар дегендей да. Шуну башынан кайталап кетмеш. Мисалы, ар бир косметологдун өзүнүн ыкмалары бар да, тазалоо ыкмалары да. Ошолордун айырмачылыктарына токтолуп кетсеңиз дегеним да. Өзү ыкма бирдей эле болот баарыбыздачы. Бирдей эле болот. Өзгөчөлүгү деле жок. Анча-мынчандай кошумча процедураларды кошуп коебуз. Ошодон айырмаланган. Көбүнчө эле тазалыкка көңүл буруш керек. Чистка аткандачы, тазалык жакшы эле болсо, анча көбүнчө кардарлар келет да, чисткадан кийин бетим угричип кетти, андай болуп кетти, мындай болуп кетти депчи. Ошо бир эле нерсени стерилизация кылбай эле, кайра эле бир адамга спирт менен ачып эле иштете берген да. Ошондон улам бетке инфекция түшүрүп, микроб түшүп калат да. Микроб түшүп калат экен, Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 32 жаштамын дейт. Бетимде төрөттөн тактар калган дейт. Аны кантип кетирсе болот деген суроо калтырыпты да. Негизи кетеби? Көбүн эсе мисалы айымдардын көйгөйлүү маселеси десем да болот да, ушул такка байланыштуу аябагандай көптөгөн суроо келди да. Такты кетириш көп айта беришет да, оңой эле кетириш депчи. Кетириш оңой эмес. Мезотерапия, пилингдердин курс алып анан кетирет. Анча-мынчалардын каражаты жетишпей калат. Каражат жетишпей калат, еще анча-мынчалар убактысы болбой калат. Биз лечение кылып баштаганда эле кардарларыбыз леченияны эме кылып коет, кичине барып чыккандан кийин элечи. Токтотуп коет, Токтотуп коет. Ошону толук түрдө алыш керек. Толук түрдө леченияны алгандан кийин бети кетип, жашынып калат. Бир ай эмес, 2 ай каттайт. Аны деле мисалы мезгилге жараша жасалабы же болбосо? Жок, жай мезгилинде деле жасаса болот өзүчө. Кыш мезгили келгенде 1 сыйгаабыздан фильм жасап койсок, бет агарып жашынып калат. Толук түрдө кетет.
Жакшы, азыр биздин модель кызыбыз бул канча жолу бет тазалаганга келиш керек экен? Азыр карап жасап атып билип атасыздар негизиненчи. Бул кызыбыз бир айда бир жасатып койсо болот, кышта бир сыра глубокий пилинг жасап коюшубуз керек экен. Даже мезотерапияга барса болот, могул жерде поролар кыйла кичине. Мезотерапияга барсачы, поролар өтө ширин болуп жетти ошойсун. Неме эмеспи? Жаш эмес бул, жаш кыз да азыр эми азыртадан эле ошо мезотерапияга барып калса кандай болуп калат деген да? Ал мезотерапиянын эч кандай зыяндуулугу жок. Ал бир гана витамин. 17 жаштан уже болот. Витаминди жегенде биздин беттерибизге барбайбы? Витамин жегенибизде. Азык түлүктөр менен. Азык түлүктөрдө витамин деле жеткизсек болот. Беттерибизге вообще терибизге барат да. Мисалы үчүн больницада эле витамин С алабыз го. Алганыбызда да денелеримизде кыйла барат да. Жакшы. Кийинки суроо самындарга байланыштуу көп келип атат да негизиненчи. Кир самын колдонсо болобу? Анан атайын бүдүрлөрдү кетире турган, мисалы жарнамалап чыккан самындар бар дейт да, бүдүргө каршы дейт, ар кандай. Аларды колдонсо болобу? Алардын кандай таасири болуп калышы мүмкүн, терс таасирлери? Самын колдонгондо мындай бетти өтө кургатып салат. Биринчи учурда анан бетке тырышты батып жүрөт. Буруш чыгып калат экен, э? Анан самынга көнүп калат. Кийин башка нерселер жакпай калат да. Жакшы. Анан негизинен мына ушул жашаган жерине дагы карап өзгөчө кам көрүү керек деп дагы айтылат экен да. Мен ушу маалымат булактардан окуп калдым эле. Мисалы шамалдуу жерде, тоолуу жерде жүрө турган болсо өзгөчө дагы кам көрүү керек. Анан шаарда жашай турган болсо дагы башка кам көрүү дегендей. Сиз ушуну адис катары айтып түшүндүрүп берсеңиз. Тоолуу аймактарда бизде мындай тоолуу аймактар көп го. Ошол жерде питательный кремди көбүрөөк колдонуш керек. Питательный крем бул беттен мындай. Питательный кремди көбүрөөк колдонуш керек. Кыш мезгилинде мисалы үчүн биз питательный колдонобуз да. Жаз мезгилинде уже башка тоолуу аймактарда шамал көп болгон үчүн боюнча купероз менен келишет да. Бет кызарып, мындай өтө эле кызыл тамырчалар пайда болуп калат, а бетинде. Негативный воздействие ошентип пайда болуп калат. Ошон үчүн тоолуу аймактар сууну ысытпай эле жүрө беришет. Жылуу болуш керек, э? Жылуураак болуп жүрүш керек. Мисалы котту унутпаш керек, бетти жуушту унутпаш керек. SPF кремдин бизде эртең менен коюп эле кеч бир жолу коюп койгон болбойт да. 2 саат сайын колдонуп туруш керек. Алар SPF кремдин составында бар, что ал бир гана күндөн сактабайт да. Чаңдан, шамалдан сактайт да. Өзүңүз билесиз, негизинен айтып келесиздер да, ошол бетти 2 жолу жууш керек, эртең менен, кечинде деп айтасыздар. Анан мисалы биз көбүнесе шаар жеринде мисалы сууда хлор бар, э? Анан ошондагы бетке терс таасирлери бар деп айтып калат да. Ушул боюнча айтсаңыз. Ооба, сууда хлор бар, ошонун өзү сууну алып туруп кичине тындырып койгон бетти жууган жакшы да. Сууну биз эми гелдер менен жууп атпайбызбы? Гелдер менен жууп туруп сразу эле тонер коюп, өзүнө эме кылып койсо болот. Кичине тындырып койсо өзү жакшы суунучу. Тындырып алып ылымжылык кылып жууганычы. Орто температурада. Аппарат менен канча мүнөт тазалайсыздар? Болду уже бүттүк. Бүтүп калды. Сиздер кайсыл бешенесин, баш маңдайын, анан мурдуларын айланасыны тазалап бердиңиз? Башка жагында көйгөй жокпу? Жок экен. Жок экен, э? Анан аппарат менен тазалагандан кийин кийинки кадамды да көрсөтүп берсеңиз болот. Болду. Азыр кызарып чыкты, бирок кызарганы кетет да, э? Кетет, бүгүн. Убакыттан кийин. Азыр атайын порасын жаба турган маска коебуз. Жакшы. Азыр бизде 5 мүнөт убакыт калыптыр эфир бүтүшүнө. Азыр маска коебуз, андан кийин кадамдарды дагы айтып койсоңуз болот.
Анан бизде мындай деген суроолор калыптыр. Үй шартында дейт сүттөн маска жасаса болобу, ошол эле учурда бадыраңдан, помидордон маска жасап турсак болобу, анын пайдасы барбы? Анан кайсыл типтеги бет терилерге кайсыл маскалар үй шартында натуралдуу азыктардан пайдалуу деген суроолор калтырыптыр да. Үй шартында огурцудан эме бадыраңдан жасаса болот. Бадыраңда өтө жакшы жардам берет. Ал любой эле типке кете берет кожанычы. Анан сүттөн жасса болот, сметанадан жасса болот, бирок алар бет чувствительный беттер болот го. Ошол беттерге туура келбейт. Безеткилерге мисалы үчүн безеткилер бар болсо, аларга официальный маска жасасак болот. Үй шартында. Жакшы, мындай дегенде суроо калтырыптыр. Бизде безетки бар дейт, негизинен үйдө дейт, перексти колдонобуз дейт. Бул туурабы, туура эмеспи? Жок, болбойт. Перекс вообще болбойт. Перекс мындай айтканда беттин мына сырткы катмарын защитный барьер болот да беттегичи. Ошону жок кылып таштайт. Жакшы, азыр бул маска эмне кылат? Бул маска азына поролары айттым го, поролары өтө эметкен. Пороларды жабат, еще бетти увлажнение кылат. Нымдандырат экен, э? Андан кийин дагы эмне кылат? Бет кыйла агарып калат азыр эме алгандан кийин, чыгаргандан кийин. Жакшы, саламатсызбы? Сизге кантип байланышсак болот деген суроолор көп калтырыптыр да, балким айтып коесуз. Бизде Инстаграмдан эле издесе болот. Косметолог Умарова деп издесе, мен өзүм чыгам дегендей да. Ошол жактан кеңештер, онлайн кеңеш бере аласыз, э? Берем. Жакшы, кээ бирлер айтат, мисалы, сөзсүз түрдө косметологко кайрылыңыз, келиңиз деп айтышат да, кээ бирлер онлайн кеңеш берсек дагы жардам берет. Негизи сизден онлайн кеңеш алып эле ошол бетине кам көрсө болот дейт. Болот. Бирок анча-мынча көйгөйлөр бар да, анча-мынча беттер бар, что бет мен айтам көбүнчө бетиңизди сүрөткө тартып жибериңчи дейм. Если бети жакшы состоянияда болгон болсо, бетине онлайн кеңеш берип коюш мүмкүн. А если состояниясы өтө начар болгон болсо, бизге келиңиз деп айтамын. Жакшы, мындай дегенде суроо калтырыптыр. Беттен кийин баягы бетте бүдүрдөн кийин калган тактарды кантип кетирсек болот деген суроо калтырыптыр. Бүдүрдөн калган кээде беттер чуңкур болуп кетишет, кээде чоң тактар болуп калышы мүмкүн. Аны кетирсе болобу деги? Бүдүрдөн калган баягы шрамдарга окшоп. Ошондой да болот. Аларды кетириш өтө кыйын. Мындай кичине азайтсак болот, бирок 100% кетпейт алар. 100% алар мындай кетпейт да, даже лазерный шлифовка кылса дагы бети 100% тегиз болуп калбайт тырыктардан. Бүдүр майда бүдүр дак болуп калган болсо, аларды кетирсе болот. Аз бетин жуасызбы? Аз бетин жуйбуз. Дароо эле болду, э? Аз кургап калсын, кургаганда эле уже билинет, уже болгонучу. Кургай эле экен. Жакшы, дагы эмнени айтпай калдык, көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Азыр бул жакты жууп, SPF крем коюп коебуз, болду, бүтөт процедурабызчы. Көрүүчүлөргө айта кетерим, SPF кремди обязательно колдонуңуздар. Диета кармаңыздар, если бетиңиздерде безетки болгон болсо, диета кармаңыздар. Бетиңиздер сухой болгон болсо, үй шартында вит витаминди колдонсоңуздар болот. Дагы эмнени айтсам экен? Жакшы, бетти атайын бет жуучу каражаттар менен жууш керек. Андан кийин тоникти коюш керек. Анан тоникти коюп, увлажняющий или питательный бетине карата өзү мындай да, мен эми косметиканы совет берейин десем, ар бир адамгачы, мен ошо косметиканын ичинде составын окуп чыгышым керек да, ага бериш үчүнчү. Мен сата албайм да, косметика берип айта албайм. Аны атайын ошо косметика саткан адамдар, мындай нормальный магазиндерден алсаңыздар, атайын составын окуп чыккан адам айтып берет сиздергечи. Жакшы, бүдүрлөр дагы ар кандай чыгат экен да, кээ бирде гормондук өзгөрүүлөр болсо дагы пайда болуп калат, кээде организминде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо. Анан кээде болсо, мисалы, аллергиялык бүдүрлөр да болуп калат экен да, ошону алмаштырып албайсыздарбы? Мындай карап көргөндө билинет, э? Карап эле билинет өзү мындай эме болупчу. Бизде аллергиянын бүдүрлөрү уже кызыл болуп, үстүндө эчтекеси жок болуп чыгат. Анан мындай гормональный бүдүрлөр уже аларда жалпак болуп, мындай үстүндө эчтекеси жок болот. Көбүнчөчү. Өзүбүз айырмалайбыз да, мындай көрүп турупчу. Жакшы, сизге рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Анара Оморова, Оморова Сулуулук борборунун косметологу болду. Атайын убакыт бөлүп, студияга келип, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир процедура көрсөтүп бердиңиз, жакшы кеңештерди айтып бердиңиз да. Ишиңизде ийгиликтер болсун, ооруз сыркоодон алыс болуңуз. Азыр эми бул кыздын бетин тазалап койсок, анан күндөн коргоочу каражатты коюп койсок эле бүттү.
Жакшы, bundan кийин дагы эмне кылып туруш керек? Бир гана күндөн коргоочу каражаттарды эле пайдаланыш керек. Бул жак поранын ачылып кетиши өзү баягы ширинди көп жегенден да. Азыраак ширин жеш керек. Поралар кичинекей болуш үчүн күндөн сактанып, кичине диета кармап койсоң бетиң өзүнө келип сонун болуп калат. Жакшы, ийгилик болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.